Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тема коопсуздук техникасы. Сабактын максаты компьютер менен иштеп жатып, кантип коопсуздукту сактоону билесиңер. Компьютер электр менен байланышкан бардык приборлор сыяктуу эле туура эмес колдонгондо адамдын өмүрүнө коркунуч келтириши мүмкүн. Компьютер менен иштөөдө буларды аткаруу зарыл. Жумуш ордуңар жайында экенине ынануу, дептерлерди жана окуу куралдарын компьютер менен иштөөгө тоскоол болбогудай жайгаштыруу, компьютерге таза, кургак кол менен гана тийүү, компьютерлерди мугалимдин уруксаты менен гана жылдыруу жана өчүрүү, иштеп бүткөндөн кийин бардык активдүү программаларды жабуу жана компьютерди туура өчүрүү, жумуш ордун тазалап коюу. Буларды жасаганга таптакыр тыюу салынат. Класска сырт же ным кийим менен келүүгө, класска тамак, суусундук алып кирүүгө, кабелдерди туташтырууга же ажыратууга, электрик туташтыргычтарды жана зымдарды кармоого, мониторду жылдырууга же анын экранына кол тийгизүүгө, системалык биримдикти ачууга, аппаратуранын ишиндеги бузулууларды өз алдынча оңдоого аракет кылууга. Эгер авариялык кырдаалда коопсуздук талаптарын кантип сактайбыз? Программалык каталар жаралганда жана жабдуу иштебей калганда мугалимге кайрылгыла. Күйүктүн жыты келгенде же адаттагыдан башкача үн чыга баштаганда ишти дароо токтоткула жана мугалимге маалымдагыла. Ден соолугуңарга зыян келтирбеш үчүн компьютерди иштеп жатканда төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл. Компьютерде үзгүлтүксүз иштөө режими 20 мүнөттөн ашпашы керек. Көз ачышканда, көрүү кескин начарлап кеткенде, колдун манжалары жана муундары ооруганда, жүрөктүн согуусу тездегенде, дароо ишти токтотуп, ал жөнүндө мугалимге билдирүү зарыл. Экрандан көзгө чейинки аралык 50-70 см. Моюн бир аз ийилген, экран көздүн деңгээлинен бир аз ылдый жайгашкан. Далы түз, ийиндер эркин жана бош турат. Чыканак менен тизелер тик бурч түрүндө болот. Столдун чекеси тизенин арткы жагын кыспайт. Буттары учкаштырылбастан түз туруусу керек. Балдар, үйгө тапшырма. Компьютерде иштөөнүн 5 жалпы эрежесин жазгыла. Ошондой эле өзүңөрдүн иш ордуңарды талаптарга ылайыктуу камсыздагыла. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.